Yolunuz sıdır olsun, yoldaşınız kızır olsun. Kalagan maksatlar orundasıp, şu yetuanın deri bari koldasın. Prezident bolup sadır çaylansın deyip, amin de patağıl koylu. Amin, amin. Rahmat, hanımese. Kalgan gündörün bilesizler. Ali arcağından tartıp, Ali burcağından tartıp işletişken yok. Mına uşul 10 gündün içinde göğünüzler bilesizler, bilbegenlerge ayta geteyin. Emniye işlerdi kıldı tuğandarım. 10 gündün içinde tuğandarım. Mına özü abakta jattı. Har birinin jaşosun bildi. Birlik'e geliveli 230 bir günü adiletsizlikten jatkan, mına abakta jatkan sizlerden azamatlardı, oğul kızlardı abaktan çıkarıp tuğanдар. Бұл жақшы нәрсе ме? Екіншісі, мына 2020 жыл өте бір Кыргыз ели үшін емес, дүйнө жүзүндө аябай бир оор жылдардан болду. Мына ушул пандемияда кредит алып, айласыздан алгандарга мына 3 ай үстүк пайызын жоюга шарт берди тугандар. Бул да аябай жакшы нерсе. Чегараларыбызды өзүңүздөр көрүп турасыздар. Чегараларда канчалаган чечилбей турган маселелер бар. Аларды чечти тугандар. Албетте, мындан мурун 5 жылдап, 10 жылдап иштеген президенттерди көргөнсүздөр. Бирок 10 күнүн ичинде иштеп койдуго. Болот экен го ушинтип иштесе. Результат кылса болот экен го тугандар. Ал эми 10 күндүн ичинде ушундай кылып жатат.
Елестетіңіздер эме. 10 январ күні жақшылап ойланып шайлап алсақ, 5 жылдың içinde қанчалаған өзгөрүүлөр болуп тургандарын. Ошондуктан биздин президент Садыр Жапаров. Садыр! 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 Рахмат тугандар. Андай болса, дагы бир аз убактыбыз бар окшойт. Дагы бир инсанды чакырып сөзгө конок берип коеюн. Урматтуу Абдыкалыков Казыбек агай. Аксакал. Тугандар, дагы бир жолу айта кетебиз. Суроолор, көйгөйлөрүңүздөр болсо кагаз бетине жазыңыздар. Биз түзмө-түз алып барып беребиз. Келиңиз, Аксакал. Рахмат сөз бергениңерге. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү жолугушууга келген калың журт. Бүгүнкү силердин келгениңер Кыргызстандын келечеги. Эски жыл менен жаңы жылдын ортосундагы жарата турган ийгилик. Алла Таала Кыргызды эсинен чыгарбайт. Кыргыз улусу илгертен калган уру. Кыргызстан, Кыргыз эли туңгуюкка такалганда Алла Таала манасты берген. Мына азыркы туңгуюкка такалып Кыргыз эли саздака батып турганда мына Садыр Нуркожоевду жөнөтүп атат. Ошондук үчүн мен конституцияны башкага мен айтпаймын. Аны специалисттер сактап, барын өздөрү жасап атат. Bu Sadır Nurkожоев elдің батыры. 10-cı Türkü Özbek Kırgız topalamında köküregen okka tosup, oç bilen Jalavat'ta girgen. Kançuega prezident bağlavasa, parlament bağlavasa, bular da el bağlar. Elдің batırı köten. Elge hizmet kılatırgan jigit bular. Oşandık için ben sizlerine hayırlık ketetelem. Bir sizler emet, bütün Kırgızistan'ın elinde hayırlamın. Uçun Sadır Nurkожоев'du prezident kılıp şaylap alalı. Allah sağlamında yöptü gitti bir cennetti. Kırgız eline boğur orup Allah Teala cennetti. Oşandık için bunu kaldan çıkarmayla. Bunu şaylap alıp koluna kol putuna putbol isteseyle. Bir cengden kol bir cakadan baş çıkarıp Kırgız eli kıyınçılık vakti cöme gelgen. Kırgız eli bir kısa bir tuş tarafta kıdırıp gelgen elimiz. Oşandık için men kalaytelem Sadır Nurkожоев'e istenemin dağı. Bu jigit Kırgız elin bu tuңguyuktan alıp çıkıp ketet. Kırgız elin güldetet. Koşak bile olsun için Kırgız elin güldetet için. Men istenemin tuğanlarım. Şu yerde turganın bardığınar, yüreğinar Sadır Nurkожоев istep turat. Barına iyilik kalayım. Жаңы жылда жаңы игілікке жетіштілі. Жаңы жылда жаңы президентке жетіштілі. Елге қызмат қыла тұрған президентті шайлап алалы. Емі көп 18 екен. 18'in 17'sini biliyoruz da kim қандай екен. Bekir'le başta örtüp ne gereği var? İşte turan adamdı şaylagan vakit geldi. Жаңы жылыңар менен келіп атқан. Жаңы жылда жаңы olma devlet gelsin үйіңерге. Tinçlik gelsin. Münavene kürüsten kutulup Velim yurtum yaşanaman kutulup keteli şu tumodan. Amin. Allahu Ekber. Batır ilgili kalın. Rahmat Aksakal, бар болуңуз. Эми жаштардан дагы бир инсанга сөз берип үлгүрүп калалы. Келгичекте Орозбек Абдуллаев деген биздин жакшы бир агабыз бар экен. Келип коюңуз. Урматтуу жаштардын атынан сүйлөп коем деген Орозбек Абдуллаев. Анан урматтуу туугандар, мына айта кетиш керек. Азыр эртең менен Кочкарта шаарында жолугушуу болду. Ошол жерде бир каараке чыгып бир өтө бир айта турган нерсени айтты да. Кыргызстан абал өтө бир туңгуйга, бир караңгыга кирип кетти эле деп. Мына ушундай учурда Кудай Тааламдагы бир жакшынакай, бир тешиктедей, точкада бир жакшы нур берди депчи. Мына азыр ар бирибиздин жүрөгүбүздө мына ошол Кыргызстаныбыздын келечегин Садыр Жапаров оңдоп берсе экен, жакшы бир ийгиликтерди алып келсе экен деп атабыз. Буйрутса мына ушундай болот деп ар бири ишенип турабыз. Себеп дегенде Садыр Нуркожоевич дагы мына ушундай элдин ишеними үчүн ээ болуп турганын өзү эле билип турса керек.
мына ушундай ишенимишке ээ болгон Кыргызстандын тарыхында али эч кими болгон эмес. Ошондуктан туугандар, бүгүн азыр жакшы бир өзүбүздүн маданияттуулугубузду, биримдигибизди, ынтымагыбызды дагы бир жолу Жалал-Абад эли көрсөтүп, Садыр Нуркожоевич келгенде сонун бир жакшынаган маанайда эч кандай жана негативдүү ызы-чусу жок кылып, эң сонун позитив менен кыйкырып алыңыздар туугандар. Жакшы тосуп алыңыздар. Садыр Нуркожоевичтин командасы мына ар бириңиздер тургансыздар. Садыр Нуркожоевичтин командасындагылар эч качан коркпош керек. Коркпостон кыйкыра бериш керек. Садыр Нуркожоевичтин командасы бастарбы? Туугандар, коркпостон кыйкыра бериңиздерчи каттыраак эле. Садыр Нуркожоевичтин командасы бастарбы? Садыр! 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 Рахмат туугандар. Урматтуу Орозбек Абдуллаев, каякта жүрөсүз? Сизге дагы сөз бергенге үлгүрүп калалы. Барсызбы? Келиңиз. Мынаке асманда жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпакчан көрсөң кыргыз деп бил. Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүн атайын келген биздин сүйүктүү агаларыбыз, эжелерибиз, сүйүктүү биздин Жалал-Абад шаарыбыздын, областыбыздын тургундары. Биз төрөлгөндөн баштап ушу Жалал-Абад областында ар бир булуң бурчунда жашап, иштеп, күнүмдүк турмушубуз өтүп келатат. Бирок баарыбыз билебиз, сөзсүз түрдө адамга салыштырмалуу бир баа болуш керек. Мурунку бийлик кандай иштеген, азыркы бийлик кандай иштеп атат, ал эми кийинки биздин тандообуз болгон бийлик кандай иштеш керек. Бунун баардыгын биз баа берип турушубуз керек, сөзсүз түрдө. Мына ушу сиздердин бааңыздар менен бүгүнкү бийлик дагы жаңыдан куралып, жаңыча бир күч менен, жаңы структура менен жаштардын идеясын колдоп, таза, ак ниет менен иштөө алдында турушат. Мына ушундай иштей турган биздин президенттерибиз болобу, же болбосо бир элдин мыкты атуулдары болобу, аларга биз шартты түзүп беришибиз керек. Сөз түрдө мына аксакал сиздер турасыздар, аксакалдык кеп кеңештериңиздерди сиздер айтсаңыздар. Ал эми биз жаштар болсо, сөзсүз түрдө мамлекеттин өнүгүүсү үчүн жакшы бир пайдалуу иштер болсо, биз алдыга кадам таштагандан эч качан кайтпайбыз. Жаштар бул күч, баарыңыздар билесиздер. Канчалык күч экенин жакында эле билдик. Башыбыздан 3 жолу революция өткөрсөк, алардын башында жаштар турду. Аны баарыбыз билебиз. Ошон үчүн биз дагы мына Жалал-Абадтын жаштарынын атынан мен чыгып сүйлөп атам. Өзүм дагы бир 7-8 жылдан бери жаштар тармагында жүрөм. Буюрса, ушул Садыр Нуркожоевич дагы жаштарды колдойбуз деген бир ниеттери бар, ойлору бар. Буюрса биз Жалал-Абадтагы жаштар командасы топтоп, мамлекет үчүн, өнүгүү үчүн сөзсүз түрдө биз жаштар кайдыгер карабашыбыз керек. Сөзсүз түрдө пайдалуу иштерде биз алдыга кадам таштап, өнүгүүнүн багыттоочу булагы катары биз сөзсүз түрдө жардамды беребиз. Мына сиздер деле колдоп турсаңыздар, буюрса биздин ишенимдүү элдик президент Садыр Жапаров Нуркожоевич болот. Рахмат. Кана кошуласыздарбы? Рахмат туугандар. Мына азыр бир нече саналуу гана мүнөттөр, секундалар калды. Урматтуу туугандар, мына ушул күнгө чейин канчалаган коррупциялашкан, канчалаган мыйзамсыз иштер болуп жатат. Бир суроо бар, ким жооп берет деп. Карапайым эл өз турмушун өз тартып жатат. Мына ушул эч ким жооп бербейт жанагы коррупцияланган иштерге. Же өкмөт, же президент, же премьер-министр эч ким жооп бербейт атат. Ал эми Садыр Жапаров эмне деп атат? Келгиле деп атат. Жаңыча иштейбиз деп атат. Жоопкерчиликтин бардыгын өзүм алам, жана өзүм жооп берем деп жатат туугандарым. Бул албетте жоопкерчиликти өз мойнуна алган инсан, буйруса биздин Кыргызстаныбызды эң бир гүлдөгөн, эң бир сонун бир келечекте мамлекет кылабыз деп иштейт деген үмүттөмүн туугандар. Өзүбүздүн эле алысты албайлы коңшу мамлекеттерибиз алалы туугандар.
өздөрү жанагындай местный производство деп коет, өздөрүнүн жакшы бир нерселердин чыгарат, машина заводдору бар. Ал эми бизде эмне? Көйгөй көп. Кыргызстандын келечеги болгон жаштары эми мына Кыргызстанга кызмат кылам дегенде мигрант болуп табалап жүрөт. Бизге буйруса, кеч болуп кала электе. Дал ушундай Садыр Жапаровдай президент керек тугандар. Садыр Жапаров Кыргызстандын президентиби? 10 январь күнү буйруса тугандар, ар бириңиздер ушул оол кыздарыңыздардын келечегин ойлоп, буйруса жаркын жашоого үмүт кылып, Садыр Жапаровду колдоп алалы тугандар. Садыр Жапаровдун командасы бар бекен? Садыр Жапаровдун командасы кайда экен? Кыргыз Республикасына талапкер мына биздин Садыр Нуркожоевич мына бүгүн сиздердин алдыңыздарда келейин деп калды тугандар. Мына азыркы учур аябай оор учур, пандемия убагы. Маскаларды тарат тугандар, маскаларды чечпеңиздер. Албетте азыркы учурда Садыр Нуркожоевичке өтө оор себептегенде тош тараптан аны көзөмөлгө алып, кайсыл жерден туура эмес иш кылып коет экен, кайсыл жерден чалынат экен, качан албетте ушундай бир чыр чыгарып алат экенбиз деген инсандар көп. Ошондуктан ошого жол бербейли, эрежени сактап, бүгүн албетте жанагындай негативдүү ызычууларсыз ар дайым мына ушул келгенден баштап позитивдүү кыйкырыктар менен, колдоолор менен, кол чабуулар менен бүгүнкү Садыр Нуркожоевичти буйруса тосуп алабыз деген үмүттөбүз. Себептегенде канчалаган областтарда жүрөбүз, ушул Жалал Абадка барсаң эле аябай эли маданияттуу, аябай тартиптүү деп алып келет. Бүгүн дагы ошолго дагы бир далил кылып ишендирип кетиңиздер тугандар. Жалал Абад эли бар бекен? Кыргыз эли бар бекен? Рахмат тугандар. Азыр мага команда келиш керек, буйруса келе жатат деген. Элеме тугандар, мынакей азыр дагы бир аз мүмкүнчүлүк убактыбыз бар экен. Жаштардын атынан дагы бир-эки инсанга сөз берейин. Себептегенде жаштар заман башка, заманча ойлонот. Жаныш мырзага сөз берейин. Келиңиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Калайык калк. Кыргыз коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаков чек ара маселесин көтөрүп чыгып, Кумтөр элдики элге кызмат кылсын деп Насирдин Исанов саясий күчтөрдүн курмандыгы болгон. Туурабы? Туура. Кудай буйруса, Садыр Нуркожоевич журт башы болуп келип калса, кайсыл тармак болбосун, укук коргоо органдарыбы, медицинадабы, сот системасындабы люстрацияга барып, адилеттүүлүктү алып келет деген ойдо турабыз. Өлкөбүздүн тагдыры чечилчү күн 10 январда татыктуу Садыр Нуркожоевичти колдоп шайлап алалы. Рахмат. Рахмат тугандар, мынакей элибизде айтылат, ак ийилет, бирок сынбайт деп тугандар. Мына бүгүн Кудайдын көзү түз экен, чындык чыркырап, дал ушул жылы жакшы бир утуктарыбыздын бири ушул элдин уулу болгон, эч кимге баш ийбеген, тизелебеген, чындык үчүн акырына чейин күрөшкөн Садыр Нуркожоевич Жапаровду абактан чыгарып алдык тугандар. Быйылкы жылдан эң жакшы бир жаңылыгыбыз ушул тугандар. Буйруса 10 январь күнү ар бириңиздердин добушуңуздар мына ушул Садыр Жапаров деп турса, буйруса утук биздики, келечек биздики тугандар. Кыргызстандагы башка мамлекеттери болуп, өнүккөн мамлекет болуп сонун жашашына
акылы тугандар. Кыргызстан өтө кең байлыктары көп тугандар. Мына өзүңүздөр билесиздер. Анда тугандар, келиңиздер. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаровду тосуп алалы. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер, элдин көйгөйүн билген, чыныгы жашоосун билген, карапайым элден чыгып, жөнөкөй кызматтан баштап мамлекеттик башчылыгына чейин жолду басып өткөн Садыр Нуркожоевич Жапаровду тосуп ал тугандар. Жалал эли бар бекен? Садыр Жапаровдун командасы бар бекен? Садыр Нуркожоевичтин командасы карапайым эл. Садыр Нуркожоевичтин командасы бар бекен? Эч кимге таймаган, чындык үчүн күрөшкөн, эч кимге тизелебеген, ырайымдагы сурабаган, мына чындык үчүн акырына чейин күрөшкөн, элдин уулу болгон, миллиондогон адамдардын ишеним ичине кирген, эл ишеним мандатын берген Садыр Нуркожоевичтин командасы бар бекен? Жаштардын шараталган Жалал Абад шаарында бүгүн күткөн күнүбүз келип отурат тугандар. Элдин үмүтүн актайм деп чоң бир жолго түшкөн, эч кимге жол бербеген, элдин ишенимине ээ болгон Садыр Жапаровдун командасы бар бекен? Садыр Жапаровдун командасы бар бекен? Садыр! 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 Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер, эл үмүтүн актаган, буйруса Кыргызстандын келечегин жаркын кылып кура турган Садыр Нуркожоевич Жалал Абад шаарында Жалал Абад бар бекен? Садыр Нуркожоевичтин колдочулары бар бекен? Жалал Абадтык тугандар бар бекен? Кыргыздын патриоттору бар бекен? Садыр Нуркожоевичтин командасы карапайым эл. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырсын.
Садыр Нуркожоевич, Жалал-Абад шаарына кош келипсиз. Кеченин башында, урматтуу угандар, Садыр Жапаровду чын жүрөктөн колдоп келгендер бар бекен? Садыр! 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 Андай болсо, сөздүн кезеги Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Жапаровго берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жалал-Абадтык мекендештерим. Бүгүн сиздер менен жүз көрүшүп турганыма өтө кубанычтамын. Жалал-Абад аймагы кайталангыс, уникалдуу, кооз жаратылышы бар, жаратканыбыз кенди, байлыкты мол берген касиеттүү аймак экени талашсыз. Башкасын айтпаганда да, Жалал-Абад кыргыз энергетикасынын мекени менен сыймыктансаңыздар жарашат. Өлкөдөгү электр энергиясынын көпчүлүк бөлүгү, тагыраак айтканда 90% ГЭСтер тарабынан өндүрүлөт. Анын ичинде Жалал-Абад облусунун аймагында жайгашкан Токтогул ГЭСи эң ири жана эң маанилүү электр станциясы. Бул станциянын биз үчүн мааниси зор. Өлкөдөгү бардык электр станциялары чыгарган энергиянын 40% ушул жерден иштелип чыгат. Азыркы кезде 1975 жылы ишке киргизилген Токтогул ГЭСин жаңылоо жүрүп жатат. Бул иш 2023 жылга чейин аяктайт. Натыйжада Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка өсөт. Анын иштөө мөөнөтү 35-40 жылга узарат. Ошондуктан мындай татаал жана масштабтуу долбоорду ишке ашыруу ар дайым мамлекеттин камкордугу жана көзөмөлү алдында болушу керек. Кадырман агайын туугандар, өзүңүздөр жакшы билгендей, 2021 жылдын 10 январы өлкөнүн тагдыры чечиле турган күн. Бул күнү биз, кыргызстандыктар, мамлекет башчысын эле шайлабастан, мамлекетибиздин башкаруу системасын, башкаруу формасын тандап алуучу күн. Кыйын абалда турган өлкөбүздү оң жолго салып, күчтүү мамлекетке айландыруу эң башкы тилегим. Ушул оор жүктү көтөрүп, мамлекеттин бүтүндүгүн сактоого болгон күчүмдү жумшаймын. Элдердин ынтымагын бекемдеп, кубаттуу өлкө курууга мезгил келди. Бардыгыбыз мамлекеттин биримдигин сактап, келечегин курууга биргелешип күч жумшайлы. Мага сиздерден бир гана нерсе керек. Ал ишенич. Урматтуу мекендештерим, эми областын турмушундагы айрым көйгөйлөргө токтолоюн. Базаркоргон районунун борборунан 120 чакырым аралыкта климаттык шарты оор, тоолуу жерде жайгашкан жазы кечүү айылына жол салынышы керек. Буга бюджеттен 13 миллион сом талап кылынат экен. Эгерде ушул ишке ашып калса, айыл эли областтын жана райондун борборуна каттоосу жакшырап, 5000 гектарлык алыскы жайыттарга жол ачылат. Жер көчкүдөн жабыр тарткан жарандар отурукташа баштаган Орто Сай участкасын электрлештирүү, таза суу менен камсыз кылуу жана жол куруу маселесин чечебиз деп турабыз. Базаркоргон районунун туристтик потенциалын көтөрүү максатында Кызыл Үңкүр, Арыстанбап автоунаа жолдорун реконструкциялап, Кызыл Суу Арыстанбап автоунаа жолун 7 чакырым аралыгын капиталдык ремонттон өткөрүү пландалууда. Буга болжол менен 35 миллион сом керектелет экен. Билим берүү жаатында кыскача айтсам, район аймагындагы авариялык мектептердин ордуна жаңыларын курабыз буюрса. Сузак районунда Зерновой Көгарт каналындагы 4981 гектар сугат жерлерди жана 1534 гектар суу жетелек жер аянттарын сугат суусу менен камсыз кылуу үчүн суу алуучу башкы плотинаны куруу керекпиз.
Карадария дариясындағы дамбаны жоқ дегенде 600 метрге чейин узартып куруу зарыл болот. Буга орто есеп менен 60 миллион сом жумшалат. Келечекте бул дамба курулуп бүтсө, Карадария айыл аймагынын арал айылындагы 5000ден ашык калк жашаган 1258 турак жайлары жана көптөгөн айдоо жерлер селден корголот. Атабеков айыл аймагынын Чаңгетсай сайынын жээгин бекемдөө үчүн 350 метр жерге дамба куруу пландалууда. Бул дамба бүтүп калса 1350 гектар айдоо жерлер менен 2000ге жакын кожолук сел коркунучунан сакталат, коркунучунан. Курманбек Баатыр атындагы каналдын курулушун куруу менен Көк Ар төрөнүндөгү 7100 гектар жер аянтын сугат суусу менен камсыз кылсак болот. Анын ичинен 2940 гектар жаңы жерлерге суу чыгаруу зарылдыгы бар. Сузакта бир нече мектептер оңдоп түзөөгө муктаж. Жаңы мектептердин курулушун аягына чыгарабыз. Райондун борборундагы 276 орчундуу аймактык ооруканасы үчүн азыркы талапка ылайык типтүү имараттар курулмакчы. Жалал-Абад шаарындагы көйгөйлөрдү айта берсе узун сөз, шаардын инфраструктурасын жакшыртып, элдин жашоо турмушуна ыңгайлуу шарттарды түзүүнү ойлонуштуруп жатабыз. Жерлерди трансформациялоо маселелери каралат. Илим билимдүү, өнөрлүү жаштарыбыздын татыктуу жашап иштеш үчүн мамлекет колдоо көрсөтүүгө тийиш. Буюрса, бул айткандарымдын бардыгын аткарганга бар күчүбүздү жумшайбыз. Урматтуу Жалал-Абадтыктар, бизде өнүгүү үчүн табигый ресурстарыбыз, сууларыбыз, тоолорубуз, токойлорубуз бар. Ата-бабадан калган ушул ыйык мурастарды сактап, кийинки урпактарга жеткирели. Биздин милдет, биздин максат экономикасы, билим берүү тармагы жана медицинасы, маданияты өнүккөн бакубат өлкөнү куруу. Өлкөбүздө көптөгөн улуттардын өкүлдөрү ынтымакта, достукта күн кечирип, келечекке ишеним артып жашап келишет. Кыргызстанда жашаган бардык улут ар бир таңды тынчтык менен тосуп, ар кечти тынчтык менен узатып, эртеңки күнгө асыл максат коюп, өзүн бактылуу сезип жашаганын көргүм келет. Өлкөнү өнүктүрүүгө колдон келген күчтү жумшайлы. Береке төгүлгөн Жалал-Абад жергесинин мээнетке чейли жалпы ишке татыктуу салым кошот деп ишенем. Гүлдөгөн Кыргызстанда жашаганды жаратканым бизге насип кылсын. Урматтуу Жалал-Абадтыктар, келерки жылы Кыргызстаныбыз тарыхый бурулушта турат. Ошол тарыхый бурулушту туура жолго салып кетүүгө сиздердин, элдин жардамы керек болот. Анткени президенттик шайлоо менен биргеле парламентте кечиресиздер референдум кошо жүрүп жатат. Ал референдумда бир гана суроо бар. Сиздер парламенттик башкарууну каалайсыздарбы же президенттик башкарууну каалайсыздарбы деген. Мына көпчүлүктүн добушу менен кабыл алынган варианты менен баш мыйзамды жазып, мындан ары баш мыйзам бир топтун же болбосо бир эле адамдын кызыкчылыгы үчүн иштеш эмес, бүткүл мамлекеттин, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзамды түзөбүз. Башкаруу системасын 30 жылдан бери чирип калган башкаруу системасын жок кылып, мындан ары 21-кылымдын талабына ылайык оперативдүү, экономдуу башкаруу системасын түзөбүз. Мына ошого сиздердин референдумга катышып берүүгө милдетиңиздер турат. Кайдыгер карабай колдоп берсеңиздер, Кудай буйурса, тарыхый бурулушту даңгыр жолго салып кеткенге мүмкүнчүлүк алабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эми суроо жоопторго өтөлү. Суроолорду бериңдер. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Жапаров, Жалал-Абад шаарынын тургуну Шариева Зарниса, коррупциядан арылмайын мамлекет оңолбойт. Жакшы күрөштү баштадыңыз, биз колдойбуз. Менин суроом, президент болсоңуз жакын адамдарыңыз коррупциялык ишке аралашып калса кандай чара көрөсүз? Мейли менин жакындарым болобу, досум Ташиевдин жакындары болобу,
бир тууганыбыз болобу коррупцияга аралашкан болсо камалат, сөзсүз түрдө уурдаганы болсо кайра кайтарып берет. Бүгүн мына уурдагандарын кайра кайтартып атабыз. Мындан ары да кайтарат. Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин дагы улантабыз ишти. Урматтуу Садыр Жапаров, шаарыбызга куш келиңиз. Мен Жалал Абад шаарынын тургуну Чекиров Үсен. Кыргызстандын Кытайга карызы карапайым элди ойлондуруп жатат. Болочок президент катары карыздан кутулуунун жолун айтсаңыз дейт. Биз Кытайга эле эмес, башка өлкөлөргө дагы баш аягы 5 миллиардка жакын доллар карызыбыз бар. Анан Кытайга карызбыз десе эле баягы жерибизди тартып алат экен, антет экен, минтет экен деп корко бербеңиздер. Алардан да кутулабыз. Эч кандай жер тартып албайт. Азыр 21-кылымда жашап атабыз, таш тоорунда жашап аткан жокпуз. Анан мен дагы ошо угуп калдым, анча-мынча аксакал эле кишилерибиз мына Кытайга тигини бербейди, муну бербейди деп элдин үрөйүн учуруп коркутуп атат. Кытай менен кыргыз мамлекетинин ортосуна чок салганды максат кылып атат булар. Мамилени бузганды максат кылып атат. Бирок биз андай жолго барбайбыз. Кудай буйрса, кошуна мамлекеттер менен жакшынакай иш алып барабыз. Бир туугандай болуп. Алыскы бир тууганыңдан жакынкы кошунаң артык деген сөз бар да кыргызда. Бир эле сөз менен айтып коет. Ошон үчүн биз ынтымакташып иш алып барабыз. Кытай сураган акчабыздын баарын берип атыптыр. Мына берип келиптир акыркы бир 20-30 жылдан бери. Кредитин кредиттей бериптир, грантын да берип келаттыр. Мына азыр освоить эте албай калган гранттын остаток суммалары бар экен бизде. Алар да эмне күнөө бизге берип атат. Алып анан жеп койгон өзүбүздүн чоңдордо болуп атпайбы? Жарымын бир ишке салып туруп, жарымын жеп койгон ал өзүбүздө болуп атпайбы күнөөнүн баары тең. Ошон үчүн эч кандай андан коркушунун кереги жок. Биз өзүбүздүн эле ресурс менен башка жактан карыз сурабай эле өзүбүздүн эле кен байлыктарыбыздын иштетип, өзүбүз иштетип, ошолордон түшкөн пайда менен эле жаап коебуз. Кытайдын эле карызын эмес, бүткүл ошо кайсы өлкөлөргө карыз болсо ошонун баарын жабабыз. Болгону убакыт керек, тынччылык керек. Бир 3-4 жыл убакытта жапсак болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Жапаров, мен Мейманкулов Искендер. Кыргызстандын энергетикалык потенциалы абдан чоң. ГЭСтерди куруп, энергияны экспорттоого мүмкүнчүлүгүбүз кенен. Бул багытта кандай ойлоруңуз бар? Мен 32 күн иштептирмин. Ошонун 12 күнүн толук кандуу иштедим, калганын ызычуу менен өттү билесиздер. Ушул 12 күндүн ичинде мен 100гө жакын инвесторду кабыл алдым. Анын ичинден бир 15-16сы ушу ГЭСтер боюнча келди. Биргелешип куралы, мына акчабыз эртең десеңиз эртең даяр, бирси күн десеңиз бирси күнү даяр деп. Биз эми анын арасынан тандап туруп, реалдуу түрдө кимиси ушул чындап акча салат, анан ГЭСтерди курабыз. Сары Жаз ГЭСи бар, жогорку Нарын Каскад ГЭСтери бар, Көкөмеренге ГЭСтерди курсак болот, Камбарата бирди курсак болот. Бизде кура турган ГЭСтер абдан көп. Бирок ошол бардык мына кошуна мамлекеттердин да кызыкчылыгын эске алып, ошо инвесторлор менен биргеликте кимиси менен пайдасы чоңураак болсо, көбүрөөк болсо, ошолор менен иш алып барабыз. Акман айылында жайгашкан Каркыра Мисте каналын кайрадан калыбына келтирип, 1000 гектар жерлерди сугармага айландыруу керек. Сузактан 400 гектар, Базаркоргондон 1,5 гектар жер суунун жоктугунан кайракыга айланып кеткен. Эгер Өзбек Республикасы менен келишим түзүп, Кемпирабад суу сактагычынан суу алууну ишке ашырсак, Базаркоргондун 2000 гектарга жакын каракы жери суу менен камсыз болот. Рамиз Кайымов, Акман айылдык кеңешинин депутаты. Муну эми Кудай буйруп шайлоодон өтүп барып отуруп калсак, бунун баарын карайбыз. Берилип аткан суроолордун баарын өз-өзүнчө папка кылып топтотуп атабыз. Ушул суроолордун бардыгын кийин жоопторду беребиз иш жүзүндө. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Жалал Абад шаарынын тургуну Токтобаев Камил. Баарыбызга белгилүү, Жалал Абад шаарында шаардык оорукана жок. Карапайым эл областтык ооруканага гана кайрыла алат. Өкүнүчтүүсү, ал жакта да орундар жетишсиз. Сизден шаарыбызга жаңы заманбап оорукана куруп берүүңүздү көптөн көп суранам. Оорукана боюнча караштырып куруп беребиз. Өткөндө кошуна өлкөбүздүн президенти Мирзиёев менен сүйлөшкөнүбүздө буга чейин сүйлөшүүлөр жүргөн экен, бирок бизден жер берүү кечеңдеген экен. Түштүккө бир больница, түндүккө бир оорукана, түндүккө бирөө, түштүккө бирөөнү салып берели деген экен. 200-300 орундук. Мен кетип атып тапшырма берип кеттим элем, ошо жер бөлүп бергиле, салдырып алалы деп. Бул баягы жардам катары, достук жардамы катары деген
ошол маселени ушул жактан карап көргүлө деп мен суранайын деги жогору жактагылардан. Мен азыр кандидат элемин да, президент боло элекмин. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Жапаров. Мен Сапаралиева Саида, Жалал Абад шаарынын тургуну. Өлкөбүздө экономикалык кырдаал абдан оор. Сиз президент болуп калсаңыз кантип өлкөбүздү өнүктүрө аласыз дейт. Ооба туура, экономикалык абал өтө эле оор болуп турат. Буну экономиканы оңдоп кетиш үчүн бизге 1,5-2 жылдын ар жак бер жагы керек болот. Азыр кризистебиз чындыгында эле. Экономика эле эмес, мына азыр тамак аш кризисин да көрүп атам. Кымбаттап кетип атат тамак аш. Бул эми баякы саясий процесстер бүткүчө чейин эми уланат болуш керек. Ушу тетиги май, июнга чейин барат го, эми эптеп чыдап туралы, эми 30 жыл чыдап келгенбиз, эми жарым жыл, 1 жыл, 1,5 жыл эми белиңерди бекем бууп чыдап койгула. Кудай буйрса бардыгы жакшы болот. Чоң бир 2-3 долбоорду даярдап атабыз. Бул улуттук долбоорлорду. Кудай буйрса ушул иш башталып кетсе, эмдиги жылкы ушу келе жаткан жылдын где-то бир күз айларына барып башталса, аркы жылдын уже жаз күз айларына экономикалык кризистен чыгып калабыз деген планыбыз бар. Базар Коргон районунун Орто Сай участогуна 5 айыл аймактан табигый кырсыктардан улам көчүп келген эл отурукташкан. Аталган жаңы конушка учурда 300гө жакын түтүн жашайт. Жаңы конуштун эли азыркы тапта мектеп, бала бакчага муктаж болуп турат. Антпесе башка алыскы аймактарга каттап билим, тарбия алуу балдарга кыйынчылык жаратууда. Мелис Урмаматов, Базар Коргон район тургуну. Бул маселени да Кудай буйрса карайбыз. Өлкө боюнча бизде 245 мектебибиз авариялык состояниеде экен. МЧС заключение жазып берген экен, балдарды окутууга болбойт деп. Бирок айла жок окутуп атат экенбиз. Буга чейин мынакей ким кыйын депутат болсо эле, министр болсо, же болбосо ошо өкмөт мүчөсүнүн бирөөсү болсо эле, өзүлөрүнүн айылына тарта берет экен да. Бая кийинки шайлоодо дагы добуш алайын деген максатта өзүнүн заңгыраган заманбап мектеби турса деле жанына экинчи мектепти куруп, үчүнчү мектепти куруп алгандар бар экен бир айылга. А ошол эле мезгилде кошуна мектептер турат, а жерге тиги бала киргизгис да, ошо аварийный состояниеда. Биз мындай подходдон алыс болушубуз керек. Ошо именно кайсыл айылга керек болсо ошол айылга салышыбыз керек. Бул жерде мамлекеттик подход болуш керек да. Бая депутат болуш үчүн эле же болбосо кийинкиде бир элдин колдоосун алыш үчүн эле ошол айылга больницасы турса деле үстүнө барып, жанына барып дагы бир больницаны салып коюштун кажети жок да, эми калыс болуш керек да бул жерде. Мындай фактылар бар, бирок бул садиктерди, мектептердин баарын карайбыз. Буга дагы инвесторубуз бар. Азыр мынакей 28 мектепти бекер салып берип аткан инвесторлор бар экен. Алар менен сүйлөштүм, мен өткөндө сүйлөшүү жүргүздүм. Дагы 150 мектеп ошо бекер салып беребиз деп убадаларын беришти. Кудай буйрса эмки жылы, аркы жылы баштап калсак, бир 3-4 жылдын ичинде ошо 245 мектепти тең жаңылайбыз. Базар Коргон Арстанбап Кызыл Үңкүр автожолун асфальттоо керек. Бул ички сырткы туризмдин өнүгүүсүнө өтө чоң жардам болмок. Бул менен райондун бюджетине да жакшы кириш алып келмек. Асфальт жолунун айынан азыр бул эс алуу аймактарына сырттан коноктор аз келүүдө дейт. Муну карайлы. Так, Жамгырчиев Талантбек. Базар Коргон районунун Кеңеш айыл аймагынын ортосундагы Кара Үңкүр дарыясына кошумча көпүрө куруу керек. Муну менен Көкчөкөз, Живпром, Могол Коргон айылдарынын тургундарынын район борборуна каттоосуна өбөлгө түзүлмөк. Антпесе жогорку көпүрө аркылуу 6-7 чакырым жерди басып өтүп келүү элдин наразычылыгын туудуруда дейт Дайырбек Саипов. Эске алабыз. Сузак айылында Сайдулла Акбаров мектеби 700 орунга ылайыкташкан. Бирок азыркы учурда 3000ден ашуун окуучу 3 смендеп окуп жатышат. Бир класста 40-45 окуучудан туура келет. Ушул жерге кошумча мектеп куруп беришиңизди суранабыз. Курулуучу жери даяр дейт. Мына ушундай жерлерге 2-3 мектепти салса болот да. Эске алабыз муну дагы. Кыз Көл айыл өкмөтүндө 12 айылдан турат, андан 10 айылында таза суу жок. Өткөн жылы 112 миллион сомдук иш башталган, бирок кайра каражат жоктугунан токтоп турат. Ушул проектиге каралган акчаны чечип берсеңиз, курулуштун тез арада бүтүшүн көзөмөлдөп берсеңиз дейт. Макул. Так, Алдосов Улукбек. Кыргызстан коррупцияга батып бүттү. Кайсыл жерге барсаң акча сурашат. Бул коррупционерлер менен күрөшүүнү күчөтүңүз. Бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларга чейин акча менен бүтүп жатат. Билим берүү тармагын толук кандуу иштөөсүн көзөмөлгө алсаңыз. Макул, колубуздан келишинче көзөмөлгө алдык 10-12 күндүн ичинде. Кудай буйруп президент болуп шайланып отуруп калсак, ишти
10 есе скорость менен күчөтөбүз. Саламатсызбы? Мен жеке ишкер Солтоев Элдар. Пандемия жана башка кырдаалдарга байланыштуу чакан орто бизнес ишкерлер көп жапа чегишти. Эгерде сиз президент болуп калсаңыз, бул тармакка кандай колдоолорду бересиз? Пандемия боюнча колдон келген аракеттерди жасап атабыз. Аппараттарын алып берип атабыз, дары дармектерин алып берип атабыз. Мына өткөндө ошо кошуна президенттер менен сүйлөшкөндө, Орусиянын президенти менен сүйлөшкөндө булар мына дары дармектерин жиберди, аппараттарын жиберди, мына бир самолеттон жиберди. Дагы күтүлүп атат кошуна мамлекеттерден, биздин ушу союздаш, өнөктөш мамлекеттерден келип атат. Өзүбүз дагы карап отурган жокпуз. Дары дармектер азыр бүгүнкү күндө жетиштүү. Бардык орундардагы, запас орундардагы жетиштүү. Аны Саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлгө алып, күн сайын отчетун чыгарып атат. Тиги интернет булактарынан көрүп атсаңыздар керек. Сузак районундагы шайлоочулардын суроолору. Каралма айылындагы Кубатбеков атындагы мектеби республикалык бюджеттен каржылоо боюнча курулушу 2013 жылы башталган жана 7 жылдан бери бүтпөй турат дейт. Карайбыз муну дагы. Жаңы Жогорку Акман каналынын 30 километр бетондоо зарылдыгы турат. Бул жол менен кайрма суу сактагычындагы суунун көлөмүн көбөйтүүгө өлгө түзмөк. Учурда Союз мезгилинде курулган Акман каналын камыш басып, жергиликтүү бийлик тарабынан аны жок кылуу аракеттери көрүлгөнү менен оң натыйжасын бербей келет. Муну менен суунун агуусу жай болууда. Канал бетондосо суу жоготуу потери азаймак дейт Тынчтыкбек Марамов. Муну да көзөмөлгө алабыз. Душман мамлекеттик коргунун статусун өзгөртүп, жок, Дашман экен. Туура эмес жазып коюптур. Мамлекеттик коргунун статусун өзгөртүп, улуттук парк катары пайдалануу сунушун айтат элем. Анткени эл жаңгак токойдон жаңгак терип тиричилигин өткөрөт. Эгер корук болсо, ички тышкы туристтердин кеңири келип кетүүсүнө тоскоолдук жаратууда дейт. Макул, бул боюнча да карайлы. Кудай буйрса, шайланып калсак, жайында ушу май айынан баштап бүт аймактарды кыдырамын. Ошондо келип баарын бир сыйра көрүп кетебиз буйрса, могу канал боюнча жана башка маселелер боюнча. Жаз кечүү суу сактагычын куруу керек. Базар Коргондо Кара Үңкүр дарыясындагы суу жазында көп агат. Бирок август айларында суу токтоп калат. Эгер суу сактагыч салынса, Ноокен, Базар Коргон дыйкандарынын көйгөйлүү маселеси чечилмек. Бул проект тийиштүү адистер тарабынан иштелип чыгылып, бир топ пландар даярдалган. 7 миллион сомго жакын каражат сарпталып, түзүлгөн долбоор азыркы күнгө чейин ишке ашпай турат. Эгер 200 миллион куб суу сактала турган жер курулуп, маселе чечилсе, Базар Коргон эмес, Ноокендин кайрак жерлерине да суу жетмек. Муну өзүңүз көзөмөлгө алууңузду суранамын. Жарайт, көзөмөлгө алабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, аттанган жолуңузга ийгилик каалайм. Жалал Абад шаарындагы кадр маселелерин жакын досуңуздун баласы жана туугандары аралашып чечип жатат. Өз ишин билбеген адамдарды жергиликтүү бийликке алып келип жатышат. Ушул маселе көңүл буруп коюңузду суранам. Буюрса, сиз элдик президентсиз, урматым менен сиздин колдоочуңуз дейт. Кадр маселеси боюнча акыркы ошол биз бир айдын ичинде мүчүлүштөр кетти. Муну моюнга алабыз, танбайбыз. Анткени өлкөнү стабилдештирүү үчүн болгон күчүбүздү жумшадык. Мен көз алдымда турган кадрларды, кол алдымда турган кадрларды суранып, күнү түнү дебей алып барып, сен ушул жерди башкарып бер, сен ушул жерди карап бер деп, 2010 жылдагыдай кан төгүлүү болуп кетпесин, банктардан акча чыгарып кетпесин, машиналарын уурдап кетпесин, байларды тонобосун үйлөрүнөн барып деп, биз стабилдүүлүктү сактап калдык. Бул өтө чоң жеңиш болду. Ошол мезгилде барбай качкандар да болду жумуштан. Мына ошол эле кандидаттардын бирөөнө азыркы биринчи вице болуп иштеп бер, ушул тармакты көзөмөлдөп бер дегенде коркуп барбай койгон. Жок, барбайм деп. Азыр мына президентке кандидат болуп жүрөт. Эми ал убак өттү. Кудай буйрса, президенттик шайлоодон кийин ар бир кызматка конкурстук негизде келет. Министрлер баягы саясий должносттор, аларды баягы назначение менен кылсак болот. Андан ылдыйкылары бүт баары, акимдерге чейин керек болсо. Конкурстук комиссия түзөбүз дагы. Акимдерди дагы 44 акимди да ошол комиссиядан өткөрөбүз. Анткени бизде буга чейин
жалаңбай туугандашып, жакындардын тааныш билиштик менен эле баягы лишь бы жогорку билими болсо болду, ушул барып иштей берсин деген подход менен коюп келгенбиз. Менин планымда Кудай буйрса, аксакал көксакалдардан турган, мурда губернатор болуп иштеген, үлгүлүү иштеген албетте. Мэр болуп иштеген, акимдер болуп иштеген аксакалдарыбыз көп азыр. Мына азыр пенсиядагылар бар. Ошолордон турган комиссияны түзөбүз, конкурстук комиссияны. Кадровый служба менен биргеликте түзүп туруп, анан ошол жерден өткөрөбүз баарын тең. Мисалы, бир резервте менен кош өткөзөбүз, 44 районго, андан сырткары дагы резерв бир 100га жакын кандидатты өткөрүп койсок, түндүктүн жигиттерин түштүккө аким кылып жиберебиз, түштүктүн жигиттерин түндүккө аким кылып коебуз. Ротация кылабыз. Бир дагы түштүктүн жигити түштүктө аким болуп райондо иштей албайт. Мына мен ошондой жолго барам деп пландап турамын. Анткени түштүктө мына өзүнүн районунан, өзүнүн урусу көптөр акимди чыгарып алат экен дагы эле, анан бүт мафия болуп кетет экен. Жер алган деле ошол, тендер утуп алгандар деле ошол, үй салгандар деле ошол, бизнес кылгандар деле ошол. Анан карапайым калк каралбай калат экен. Түндүктөн келип иштесе, андай кыла албайт биякта. Түштүктүктөр түндүккө барып иштесе, антип тоже бияктагы кылган кылыгын кыла албайт. Мына ушундай подход менен барабыз, Кудай буйрса мындан ары. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич. Бул мен Эгембердиев Жолборс, сиздин армия кызматында чоң кызмат кылганбыз. Эгембердиев Жолборс. Досум. Так, сизге узун өмүр, чың ден соолук, бакубат жашоо, элдин батасын алып, ак кызмат кылыңыз деген үмүттөбүз. Каалоо тилейкен, сиз менен бир кучакташып, саламдашып, сүрөткө түшүп алсам дейт. Ак жол сизге дейт. Макул. Рахмат. Суроо жооптор бүттү. Барбы дагы же жокпу? Барбы? Бар бекен? Кел алып кел. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич. Сизге келечекте чоң ийгилик. Сизге суроо. Дин тууралуу оюңуз кандай? Себеби динда коррупция көп. Рахмат. Көп рахмат деген кандай? Коррупция. Себеби динда коррупция. Маматсаев Бакыт дейт. Дин боюнча биз, менин оюмча, мектептерге ыйман сабагын киргизишибиз керек да. Анткени биз ошондо бүгүнкү күндүн проблеманын биз тамырынан кырккан болобуз да. Эмне себеп дегенде, мына бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, ар кандай агымга кетип калды. Мисалы, Хизбут такрир дейбиз, баптист болуп кетти дейбиз, Буддага кирип кетти дейбиз, же болбосо дагы бир теченияга, башка бир теченияга кирип кетти. Анан Сирияга кетип калып атат. 11-классты бүтүп чыккан баланы, жаш балдардын баарын динден түшүнүгү жок. Анан баягы завербовать эткенде, баягы азгырып кеткенде, тез азгырылып кетип атат да, түшүнүгү жок болгон үчүн. Баягы капырга каршы күрөшсөң эле болду, сен бейишке чыгасың деп койсоң, ошол чын экен деп кетип калып атпайбы? Ал мектептен түшүнүгү жок чыккан бала ошондой болуп кетет. Баягы мектептен чыккандан кийин эчтеке түшүнүгү жок баланы оңоюраак азгырып кетсе болот да. Ошон үчүн баягы ыйман сабагын киргизип, баягы ислам университетин бүткөн, билимдүү, жогорку билимдүү кыздар балдарыбыз бош жүрөт азыр. Ушу 1000ге жакын мугалим болчу балдар бар экен. Ошолорду баягы сабак бердирип, анан кийин бир динде өзүбүздүн баягы муфтияттын направлениясы менен алып кетсек, ошондо бир 10-15 жылдан кийин, анан кийин бардыгы бир нукка түшөт эле деген менин бир оюм бар да. Бирок бул мындай план гана пока. Муну анан убагында дагы муфтият менен, дин кызматкерлери менен, билим берүү министрлиги менен, ошо адистер менен кеңешип туруп муну чечебиз. Бул боюнча план бар. Чоң рахмат, Садыр Жапарович. Андай болсо, кийинки этапка өтүп, адатка айлангандай эле ар бир жерге жолугушуп барганда кат жүзүндө дагы жана ошондой эле түзмө-түз дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келе жатасыз. Ошондуктан ошол түзмө-түз сүйлөшүүлөргө өтсөк, араңыздарда тургандар бир 5-6 инсанга жакшы бир микрофон узатсак, бир суранып кетерим тугандар, ошо олтурган жериңиздерге эле беребиз. Анан мен жанагы Садыр Жапаров келгичекте айтып өттүм. Жанагындай негативдүү ызычууларды кылбастан, жон гана өзүбүздүн тартипти сактап, жакшы өзүбүздүн маданияттуу экенибизди, биримдикте экенибизди дарып далилдеп коюңуздар тугандар. Азыр мына ар жерге барып,
микрофонду мына биздин жигиттер сиздерге сунат туугандар. Бери чуркап келбеңиздер туугандар. Ошол жерге барат. Араңыздардан берет микрофонду. Анда Раз, 1, 2, 3. Келіңіз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулмандар, урматтуу Садыр Мырза, Жалалабад жергесине куш келипсиз. Рахмат. Өз убагында Американын көрүнүктүү президенттеринин бири Абрахам Линкольн айткан экен. Бул турмушта бардыгы жакшы, менин оратор болоюн деген оюм жок. Бирок кээде гана элдин алдына чыгып сүйлөп коем деп. Аны сыңарындай мына менин деле оратор болоюн деген оюм жок. Журтка таанылып упай алайын деген оюм жок. Бирок шартка байланыштуу кээде сүйлөп коюуга туура келет экен. Урматтуу мекендештер, өз убагында Ленин атабыз айткан, коомдо жашап туруп, коомдон четке калууга мүмкүн эмес деп. Аны сыңарындай бүгүнкү күндө мамлекетибиздеги ар түрдүү саясий көрүнүштөргө карата, ошондой эле актуалдуу көйгөйлүү маселеге карата биз ушул мамлекеттин жараны болгондон кийин ар бирибиз өзүбүздүн ой пикирибизди билдирип турубуз. Бул парз жана милдет экен. Урматтуу мекендештер, кыргыз эли улуу эл, баскан жолу бар, тарыхы бар. Бекеринен элибизди айтпайт, кыргыз эли кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан деп. Мына ушундай карт тарыхы бар улуу элден өз убагында, өз доорунда не деген мыктылар чыгышкан. Алар эл башында, журт башында турушуп, элдин башындагы, журттун башындагы көйгөйлүү маселелерди акыл калчап, акыйкаттуулук менен чечип келишкен. Караңгыда көз табышкан, капилеттен сөз табышкан, эл журтту туңгуюктан чыгарып келишкен. Бүгүнкү күндө баарыбыздын максатыбыз бир. Элди айтат экен, буралып өскөн дарактын бутагы арбын түбү бир. Арадан тартат айт үшүк, айланып келип жүгү бир. Төбөлдүн да пастында, төбөдөн тийген күнү бир дейт. Анысың артында баарыбыздын максатыбыз мамлекетибизде бакубатчылык болсо, тынччылык болсо дейбиз. Сөзүмдүн акырында айтар элем, урматтуу Садыр Мырза, бүгүнкү күндө мамлекетибизде баш мыйзамдын өзгөртүлүшү бул актуалдуу маселе, ошондой эле мезгилдин талабы. Анткени мамлекетибизде төмөндөгүлөр мурдакыдай жашоону каалашпай калышты. Жогорудагылар мурдакыдай башкарышпай калышты. Эски мыйзам, эски баш мыйзам мамлекетибизди туңгуйга алып келип такады. Тегеректи карасак туман, ким атчан, ким жөө экени көрүнбөйт. Мамлекеттик идеология, улуттук идеология талкаланды. Кыргыз элинин бирекоз калып айтып коеюн дегенмин, балдар. Ошон үчүн айтат элем мен, бүгүнкү күндө биз бардыгыбыз көрдүк. Парламенттик башкаруу, ошондой эле көп саясий партиялык система кандай алып келгендигин. Ошон үчүн мен айтат элем, макул, ийгилик болсун, жакшылык болсун, сизге ак жол. Рахмат. Рахмат туугандар. Мына азыркы көрүнүш мага аябай ыйландырып, силерге ыраазычылык айта кетейин туугандар. Дагы бир жолу Жалалабад эли өтө бир маданият экенин да бир далилдеп турасыздар. Кана кийинки инсанга сөз берели. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге ачык асман, чың ден соолук, узак өмүр каалайбыз. Сиздин душманыңыз көп. Өзүбүз көрүп турабыз биякта. Тынч аман болуң, аман эсен болуң, ниетиңизге жетиң. Элдин бардыгы кандай башкаруу болсо дагы бир гана сиздин оозуңузду карап, сиздин көзүңүздү карайт. Сизден жакшылык болсо да, жамандык болсо дагы сизден гана күтөт. Сизге ийгилик каалайбыз. Садыр Жапар, аман эсен болуң. Ниетиңизге жетип, элди журтту тынч башкара беришиңизди каалайбыз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу Жалалабадтыктар, урматтуу биздин президентибиз, ишеничибиз зор. Сизге ишенебиз биз. Сиз биздин президент болуп баштадыңыз. Кылган ишиңиз бардыгы көйгөйлөрдү чечти, кыйла көйгөйлөрдү. Эми дагы мындан бияка президент болсоңуз көйгөйлөр чечилет. Сиздин жолуңуз Шыдыр, жолдошуңуз Кыдыр болсун. Бир наказ. Биздин республика Кыргыз республикасы делип аталат. Бирок азыр биз сиз баштаган
жолыңызда bunu siz el birliktin başında bolat, elge hizmetçiler жұмышын атқарат дегенсіз. Ошондайла биздин мамлекетте Кыргыз Республикасынан Кыргыз эл республикасы деп аталышка которууга мүмкүнчүлүк болобу? Сизге туура келеби бул нерсе? Кыргыз эл республикасы деп аталышка. Бул өзү неменин Конституциялык кеңешмеге сунуш жиберели. 100ге жакын азыр аксакалдар карап атат. Ошого сунуш берип көрөлүк. Туугандар, ана мына аксакалдар сүйлөп атканда мүмкүн болсо аксакалдардын сөзүн бөлбөй бир аз тынчтык сактап берсеңиздер. Келиңиз. Afganistan'da olgun jokerlerin atından sizge Akjol, şu bizge prezident bolup gelişkeningizde kalan. Buna misal için Allah'dan başka ibadatga tatıktı zat yok deydi. Kırgızistan'da sizden başka tatıktı prezident yok. Sizge Akjol, hurra! Rahmat. Ola, bir min. Rahmat. Assalamu aleykum Kırgız elim. Bunday jigit 100 жылда bir kapısından tuğulup kalat. Ne kıska söyleyeyim. Buna referandum canında. Buna şaylıyor canında. Buna partini opşu bolmaydı. Tuğanlar tulpar bar almaydı. O şansın bunu koldaşımız gerek 100 жылda bir tuğulat. Şaylıyor kolda sadridi. Adaşpaysın jolungan. Altındı karay desevin. Alamga ketken alınıp 15'inin içinden orundu tüzük görünüp oңой tokşoyt zamandı japarıp sadır kandidat tarıkta kalsın atağın el koldap jata tişenip tazarak jakşı işteper el suyunsun kuanıp bu sefer kezek senike mına tuğanlar özüne aparıp koy. Rahmat. Rahmat bir tuğan. Rahmat. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мынакей, сиз менен Жалалат эли, жаштар эли сыймыктанат, сизге ак жол, эч качан оорубаңыз. Ушу достуктун мындай дос экенин билдирген Камчыбек Кыдыршаевичке, Садыр Нуркожоевичке дос болобузбу, урматтуу туугандар? Достугуңар үзүлбөсүн, ар дайым бекем болсун. Акжол шайлоодо 70% менен утуп чыгышыңызды каалайбыз. Оорубаңыз. Rahmat. Кыргызстан Халкы Ассамблеясынын областагы төрагасы Тилекеев Каныбек. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Саламатчылык. Облуста 30дан ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Ошол улуттун өкүлдөрүнүн терең калың катмары ушул жерде Кыргыз эли менен Кыргыз улуту менен бирге өмүр бою жашап келет. Сизге ошол улуттардын бардыгынын атынан ийгилик каалап, Кудай буйруса 10 январда сизди колдоого биз үмүттөнөбүз жана колдоого ээ болосуз. Сиздин 38 указыңыз менен 13 ноябрда Кыргызстан Улуттар Ассамблеясына өзгөчө статус бердиңиз, сизге чоң рахмат. Жалпы ассамблеянын өкүлдөрүнүн атынан сизге ийгилик каалайм. Кудай буйруса президент болуп шайланасыз. Rahmat. Буйруса. Assalamu aleykum, урматтуу Жалалабад элим. Assalamu aleykum, Садыр Нуркожоевич. Биздин Жалалабад аймагына куш келипсиз. Менин Алланы эске алып бир айта турган сөзүм бар эле да. Сиз урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына сиз азыр бийликке жакындап калдыңыз. Кудайым насип кылса, Аллахым сизге бийликти насип этет. Менин сизге бир айтар сөзүм бар эле. Бишкек шаарындагы Ак үйдүн алдындагы тегеренген тосмонун баарын жок кылдыңыз. Бирок сизге айтар эскертер бир сөзүм бар. Ак үйдүн ичинде дагы акай убагынан бери иштеп келе жаткан чириген кадрлар бар. Булар ички тосмо, бул сырткы тосмодон өтө катуу жаман тосмо. Эч кимдин жазган хаты жетпейт. Ак үй менен президенттин байланышы эч качан болбойт. Урматтуу Садыр, ички тосмону талкалаңыз. Ички тосмо сизди эл менен
байланыштырбайт, көзүңүздү бояйт, эртең айтат, Садыр бардык жер жакшы, бардык жер өнүгүп атат дейт. Бияктан эл жазган хатты, тосмолорду бардыгын жеткирбейт. Мына мен сизге ачык айтайынбы? Сооронбай Жээнбеков менен мен бирге окугам, 1-2 жыл. Ey Сооронбай оңолуп жакшы деп кат жазайын деп жете албай койдум. Ана ошону эмне кылыш керек? Жок кылыш керек. Мен ушул жерде дагы биз сизге айтам. Улуу сөз бар экен, чыныгы президент, улуу Чингиз Хандын сөзүн сиздин эсиңизге салып коеюн. Чыныгы мамлекет башчылар эл арасынан чыккандай туюлганы менен аларды Кудай Таалам көктөн түшүрөт дейт. Сиз Кудай кааласа зарылап ушунчалык кыйналып калган биздин элибизге Алладын амри менен асмандан түшкөндөй болуп турасыз. Бардык жакшылыктарды насип этсин Кудай. Бардык жакшы күндөрдү жеткирсин. Эртең күнүбүз жарык болуп, ааламыз ачык болсун. Кудай таанышын тилейм. Ишиңизге ийгилик үй-бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Чоң рахмат туугандарым, аябай жакшы сөздөр сүйлөнүп атат. Рахмат, рахмат. Сиздер эле эл колдоп берип туруңуздар, тазалаганды бизге койгула. Мына бүгүн Жалал Абад жеринде дагы өтө бир тартипти сонун бир сактап берип турасыздар туугандар. Келиңиздер, аксакал. Assalamu alaikum hurmatli Kırgız eli yurtu. Cenab-ı Sadrbek. Benim 200'lü kılıp aytıştan korkum. Jana 200'lülerden sizni korgosun dep Allah'tan surayım. Şu bizdin uşul zamanga jetkizip uşunday kötörülüşke çıkargan 200'lülerden gana kolundan geldi. Uşul Aküyden tartıp bizdin ayıl hökmetine çeyin 200'lüler başkarıp kalgandıktan camı Karapayım el arkasızdan ilağınga da tuğra geldi. Men Bağış ayıl hökmetinde yaşayın. Uşul yerden 5 üybülö, invalid, ayal zatları, üybülösünün barısı bala çakası men invalid. Oşolorga imandu insanların altından bir kançasına daha kayrıldım. Bu üybülöge üy gerek, üy saluğa yer gerek. Ben sizge jönöttüm, jana kağızdı verdiniz mi? Oşol kağızda men oşo prezident geçen yazgan hatlarım var. Onların cevapları var. Yok men hiçbirine inanmadım, jana cevap bergen yok. Men sizden ümit kılam. Bizden sizden bu İshak Razaqov'tun, Do'ronbek'tin aytkan sözlerin vesingizge salıp tüyüp жүрөт ekensiz. Biroq uşul insanlar kollop жүрген sizin vatandaşınız Adahan da var. Bu başından eteğine çeyin uşu birliklerge karşı çıkıp жүрüp jaman görüngen insan. Buna uşul menen siz dağı jakşı mamilede boluşunuzu kaalayım. Bardıq жақшылықтарды Allah'dan sizge kaalayım. Rahmat. Makul, rahmat. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизден бирден суранып кетем да. Кыргыз эли сизди өзү эле колдоп алат, көрүп атасызды. Жанагы Бабанов, Исхак Пирматов, Азамат Арапбаев, ошондорду пайдаланбай эле, чуркатпай эле коюң, эл өзү эле колдоп алат. Ошол эле сураныч. Эми мындайда мен жооп берип коеюнчу. Жооп берип коеюн. Эми баары эле колдойбуз деп келип атса, сен колдобо кет ары дебейт экенсиң да. Колдогула деп коесуң, анан эми биз колдонуп аткан жокпуз аларды. Алардын да тарапташтары бар, тууган уругу бар. Мейли колдой берсин аларда. Кайра жакшы эмеспи? Бирок колдонуп аткан жокпуз. Ак элечек апалар, Садыр Нуркожоевич. Zaman başka, uçur başka, bolboy kaldı, attın başın bur başka deyip Kurmancan Dakka enebis aytkan. Uçurunda özünün balasından dağı mamlekettin sıymığın, kızıkçılığın jogorу koygon. Oşon üçün Садыр Нуркожоевич, өткөндө келгениңизде biz gelip katışkanbız. Sizdin mına ул Сузак районунда, Ташбулак айыл өкмөтүндө легендарылыкка айланып кеткен жер тилкеси боюнча дагы бир жолу
көзөмөлгө алып бериңиз. Айткым келет. Акыл десе, акылдан бар чыган ул. Карышкырга көз ирмебес кыран бул. Чоң газатка дүбүрт угулат. Жаш президент келе жатат. Болсо ушул деп. Элдин ишеничи бар, үмүтү бар. Учур келсе, балдар үчүн мына быйыл балдарды коргоо жылы дедик. Бирок нәрестелердин акыбалы эмне болду? Ушун үчүн мыйзам чыгарып берүүгө биздин юридикалыктагы, укуктуктагы мына азыр мен бул жерде отурганда ак элечен апалар айтып атат. Садырга, Нуркожоевичке, сиз бийликтин запкызында көргөн адамсыз. Алтын өзү ал анан алып тын дейт. Кумтөрдүн алтын болгон ген байла кыргыздын судан артык чоң байлыгы жок. Кыргыздын тоодон ашык чоң байлыгы жок. Кыргыздын арулугун көтөрүп берип, азыр мен сизге кат жөнөтсөм, замзам суну бул натуралдык деңгээлде эч кандай кошумчасы жок. Мына бир учурда көчмөндөр оюнунда, көчмөндөрдө түрктөр алып кеткен биздин суну, мөңгүнү сактаганга убакыт келди. Биздин кыргыз эли мөңгү суусун ичкен. Мына ушул суну мен сиздин колуңузга жөнөтөм. Эч кандай химиясы жок. Лабораториялык жактан да текшерип көрсөңүз, буга уу кошулган эмес. Кыргыздын айланасында жүргөн кайсы бир жигиттерден көрө албастык деген чоң оору бар. Ошондон арылууга кыянатчылдык деген чоң оору бар кыргызда. Кайдыгерлик деген чоң оору бар. Ошондон этият болуңуз. Алдыңызда жүргөн мен ушул эки замзамды мына ишенимди адам өз колу менен тапшырып койго уруксат бериңиз. Макул, рахмат. Рахмат. Туугандар, туура түшүнүңүздөр. Көпчүлүк сүйлөп калдым десеңиздер, кыска-кыска сүйлөп берсеңиздер, Урматтуу биздин будущий президент, биз Жалал Абад шаарынын тургуну. Ушунча сынбадың ука, мындан бияка да сынба. Сага тазим. Ушунча кыйынчылыкты көтөрүп, дагы ушу биздин алдыбызда программаң айтып турганыңа чоң тазим. Балдардагы кыргыздын балдары үлгү болсун. Калганда үйрөнгүлө. Рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер. Дагы бир-эки инсанга сөз берели туугандар. Беребиз туугандар. Мына ушул азыркы тартипти сактап берип турсаңыздар эле беребиз туугандар. Ой, биринчи Жалал Абадтын элдери, садак олоюңдар. Жаным биргелерим, барыңар тынсыңарбы? О, садак олоюңдар. Садыр ким? Мына Садыр. Дагы мени карап кой, чырагым менен пичкам. Мага келген беле зайт болмасыңдар. Турайынчы, ондан ай, жакшы келип алдым, кыйналбай. Үй бүлөң, бала чакаң, тууган уруктарың, эли журтуң тынчпы? Тынч. Тынч болсун болду. Деп биринчи тынччылыкта садак олоюн жаным биргелерим. Самага батып саргайып, көптөн күткөн күнүбүз келди. Садыр ким? Садыр президент. Садыр ким? Садыр элдин келечеги. Ташиев артында иштегендер. Мына мына жерде жанатан бери кишилерle сүйлөйт. Бул жигиттерди ким төрөгөн? Лелиндей уулду ким төрөгөн? Садырдай жигитти ким төрөгөн? Биринчи Садырды төрөп чоңойткан ата-энесине таазим. Акыретте чогуу болоюн деп мен сыймыктанам. Жанатан бери такыр аялдарга сөз бербейсиңер. Мени канчалаган аялдар сөз бербейт дейт. Бул Садыр садак олоюн элдин тагдырына жаралгансын. Эми бизди уят кылбай, тарыхта кара тургандай болуп иште. Карачы, жаш баладай кандай сонун бактылуу болуп сени колдогон элдер. Баары сен деп келдик. Тынч бол жаным, мен сага узун өмүр каалайм. Адамдардын баарына Алла ыраазы болсун. Рахмат. Рахмат апа. Өзгөчө Жалал Абад эли аябай Садыр Нуркожоевичти жакшы көрөт. Кармап туруң. Арбаңыздар, алтындай болгон эли журт. Садыр, биздин элибизге кош келипсиз. Мына сени түрмөдөн чыгат дегенде энелердин көкүрөгүнө ыйык сүтү келди. Энелердин көкүрөгү толуп, не кылышын билбей, көз жашын төгүштү. Мына күмүш күлдүн ичинде жаркырайт дейт. Жаркыра жаным, жаркыра. Эмне демекчиз? Узун өмүр, ден соолук калайын. Эне деген 3 эле сөздөн турат экен. Эне деген ыйык сүтүн жүрөгүнүн түпкүрүнөн уя жасап, ыйык сүтүн берет экен. Ошон үчүн Садыр, сени ошо энелердин ыйык сүтү колдосун.
өзің қызматыңы көрсет. Ел саға ишенет. Сені енелердің атынан бары қолдайды. Ленин айлы өкіметінен сузаққа қарашты. Uzun ömür içinden soluk. Rahmat. Sadır Nurkocaevичке işengenler var mı ken? Sadır Nurkocaevичтің қолдаушылары var mı ken? Жалалабад eli var mı ken? Rahmat туғандар, андемесе улантсақ, азыр эми бул жака сөздүн кезегине Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмери, белгилүү укукчу журналист Нышанбек Кочкоровду чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Ошону менен бирге тугандар, мына ушундай сонун бир тартипти сактап бергениңиздерге сиздерге чоң ыраазычылык айтып коюуга уруксат этиңиздер. Ассалому алейкум, урматтуу жерлештер. Мен бүгүн ушул жерге келип сиздердин алдыңыздарда ошол Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Нуркожоевич менен бирдикте өз оюмду атайын айтып коюуну чечтим. Эмне үчүн? Урматтуу туугандар, биз дайыма бир улуу адам болобу, кандай адам болот, адамга ишенерден мурда анын ата тегин жөнүндө сөзсүз назар салабыз. Садыр Нуркожоевичти мен быйыл туп-туура 17 жыл жанынан билем. Ата-энеси бир туугандардын чөйрөсүнөн билем. Мен Жалалабадтын Базар Коргон районунун Акман айылынын тургуну болуп, бирок 17 жылдан бери Садыр Нуркожоевич менен бирдикте бир максатта, бир ой менен ушундай адамгерчиликтин мамилесинде биз жашап келатабыз. Мен айтайын дегеним, ошонун негизинде мына биз ишенген адамдын ата теги жөнүндө бүгүн интернет ойдугунда эмне деген гана сөздөр айтылбайт. Эмне деген гана түрлүү карама каршылаштары жайып атат. Ал эми мен сиздерге айтып атам, 17 жылдан бери билем. Урматтуу туугандар, мына менин колумда 2 китеп турат. Бири 2008 жылы жарык көргөн, бири 2010 жылы. Ушул 2 китептин автору ушул Садырдын атасы Мусталы уулу Нуркожо деген адам. Анын редактору мен өзүм. Ушул китепти, 2 китепти жазып бүтүш үчүн биз Кытайды 3 рет, Казакстанды 2 рет кыдырдык. Эмне үчүн? Ошол бир китебинде Нуркожо деп аталат, экинчи китебинде Кыргыздын сыры санжыра дейт. Садырдын атасы Нуркожо чексиз мекенчил. Мекенчилдин эң улуу адам ушул адам болчу. Мына Садыр өзү менде калпайттырбайт. Садырдын 6-чы атасы Албай деген адам Алматы шаарынын үстүндөгү асы жайлоосун ээлеп, кыргыздардын чегин Алматыда кармаган адам болгон экен. Биз ошол жерге мындан 8 жыл мурда барып, ошол жерде сыймыктанып келдик. Кыргыздын чеги Алматыда экен деп. Аны эми мына сиздерге дагы бир айтайын. Азыр эле 1 саат мурда Садыр Нуркожоевич курорттун жанындагы Садырдын 7-чи атасы Бирназар Албайдын атасы 7-чи атасына барып биз Куран окуду. Ал эми анын атасы Нуркожо 4 рет келип ушул жерде биздин бабабыз ушул жерде жатат сөгү. Ушундан улам Жалалабад жеринин канчалык касиеттүүлүгүн, канчалык бийиктигин айткым келет. Садыр Нуркожоевичтин бир бабасы Жалалабад жеринде жаткандан кийин мына бүгүн дагы ошол жерге барып өз оозу менен Куран окуп улуу жакшылыктарды алдыга максат кылды. Урматтуу Жалалабадтыктар, мен Садыр Нуркожоевич жөнүндөгү көп сөздөрдү айтып сиздерди Садырды гана колдогула деп ынандырылган эмес. Садыр мына ушул атанын уулу катары Кыргыздын бүгүнкү чегараларын алдырган, кордолгон Кыргыздын Алладан тиленген бала экендигин азыр энелер айткандай, ал мисалы мен сиздерге айтайын, Садырдын атасы Нуркожо ажы 5 убагында жазбай тарап, уулуна өмүр тилеп, эл ырыскысына эмгектенген деген сөзүн мен 1000 рет уктум, 1000 рет. Мен ойлоп калам Садырга, атаңдын тилеги Алланын назарына жетти. Сени Алла Тааланын буйругу менен түрмөдө жаткан жерден түз алып келип, эл башына келтирди. Демек, бул кайсыл бир биздин арабыздагы жамандап, Садырдын дарегине ызычуу жараткан адамдардын аракетинен эмес, Алланын буйругунан гана деп билебиз. Мына ошол Алла буйругун Жалалабадтын эли жапырт колдоп, уран чакырып турганыңыздарга мен 1000 рет таазим кылам. Биздин президент Садыр Жапаров. Чоң рахмат.
Аны эмесе, урматтуу угандар, дагы бир инсанга сөз берейин. Айдаралиев Арзымат деген бизден агабыз бар. Келиңиз, урматтуу Айдаралиев Арзымат ага. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биздин кыргыз элинин ушу Жалал-Абад жергесине, Жалал-Абад элине куш келипсиз. Кудайым каалап, Алла Таалам насып кылса, ушул Жалал-Абад эли бүтүндөй болдон сизди колдоп, анан кийин бир эле колдоп койбостон дайым сизге жардам берип туруп беребиз деп ишендиребиз. Аллах Таалам ачык жол берсин, адыл падышачылык кылышка Аллах Таалам насып кылсын. Сиздин ушу Жалал-Абад областында бүгүнкү күндө учурашууларыңыз аяктап атканына байланыштуу сизге ишенич билдирип, кыргыздын салтында ушу үстүңүзгө ак чоп, желкеңизге ак чепкен кийгизип, ак калпак кийгизип, астыңызга көк тулпар мингизип коюуга уруксат этиңиз. Кана туугандар, кол чаап колдоп турабызбы? Мына ар бириңиздердин атыңыздарда мына ушул тулпарды берип жатат туугандар. Дагы бир жолу Жалал-Абад эли өтө меймандос, өтө мына ушундай ак ниет менен тосуп алганы менен дагы бир далили болуп турат. Кана кол чабуулар бар бекен? Жалал-Абад элинин атынан, Жалал-Абад областынын атынан Эми урматтуу Жалал-Абадтык бир туугандар, чоң ыраазычылык билдирем, терең ыраазычылык билдирем. Мындай церемонияны кылдырбай аттым эле. Мен бүгүн досумдун туугандары даярдаган экен, бир туугандары. Эми көңүлү калбасын деп макул болуп атам. Мындан кийинкилерин токтотобуз мындайды. Мындайларды токтотобуз. Анан эми ат мингендин өзүнүн ырымы бар. Минип алып чыгып кетишиң керек, кайра түшпөшүң керек болот да. Батабы макул. Чоң рахмат сіздерге. Чоң рахмат. Кана Жалал-Абад шаар, Жалал-Абад областы атынан ат мингизип жатат. Кол чаап туралыбы? Туугандар, кандай гана сонун күн болуп турат. Кана кол чаап туралуу туугандар. Жалал-Абад элинин атынан мына ушундай сонун бир жашнакай чепкен кийгизип, ак калпагын кийгизип, Жалал-Абад эли дагы бир жолу меймандос экенин далилдеп, мына сиздердин атыңыздардан мына ушундай тулпар мингизип жатат. Кол чаап туралы туугандар. Кана анда эмесе, урматтуу туугандар, Омин деп алакан жаялы, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бата берели. Омин. Омен, о касиеттүү жараткан элем, канемесе президент Инүбет Садырга бир дуа кыларды элдин атынан. Бабанын тип батасы, о Садыринем балдардын болуң атасы. Хыдырдын тип батасы, Садыринем кыздардын болуң атасы. Alpeşte balasıyınlar, Aksaray olsun var, Kastarlap balasıyınlar, Kansaray olsun var. Yaratkan özü koldasın, cat düşmanın bolmasın, Allah Teala koldasın, anlayan düşman bolmasın. Hocayı kızır koldasın, korkutkan doğan bolmasın, paygambarlar koldasın, barışın kuday ondasın. Yakşılık tütsün kelmeden, yamandık körvetendeden, ırızkı tütsün kelmeden, ıdık körvetendeden, kızların oyun aktasın, kızıktan kuday saktasın, baldarın oyun aktasın, beladan kuday saktasın. Olyalar koldasın, oğrugan yerin bolmasın, kemengeller koldasın, keseldi yerin bolmasın. Darak çıksın taşına, dört diyesin başına, kövürgen çıksın taşına, o inim köz diyesin başına, amin. Amin, Allahu Ekber. Туугандар, кандай тартип менен баштаган болсок, ошондой тартипте узатып коелу. Келиңиздер, жылбай туралы. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаровду кол чабуулардын астында узатып алалы. Sadır! 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 Sadır!
Урматтуу туугандар, 10 январ күнү ар бирибиз жакшы ойлонуп, келечекке жакшы жол тандап, дал ушул Садыр Жапаровду колдоп алалы.